Ассаламу алейкум, урматтуу Мустуу YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин чыгарылыштын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы туугандар. Бүгүнкү чыгарылыш Өзгөндүн Красный Маяк айылында бир улактын жалгыз атын сиздерге көргөзүп берели. Сиздердин назарыңыздарга коелу туугандар. Бүгүн 1 декабрь 2020 жыл кыштын 1 күнүндө кайрадан Өзгөндөбүз. Мынакей туугандар, бул аттын азыр мүнөздөмөсүн сиздерге айталы. Улакка түшүп жүргөн чакан ат экен, бою 1,60 сантиметрдин айланасындагы кара байыр ат экен туугандар. Азыр аттын ээсинен бир аз суроо салып, бул ат боюнча мүнөздөмө алалы. Ат каяктан келген ат, кандай аттын баласы, ошол боюнча сурайлы достор. Биз менен чогуу болуп бул чыгарылышты көрүңүздөр. Салам алейкум ака. Атыңыз боюнча бир мүнөздөмө айтпайсызбы? Ат, кандай өнөрлөрү бар бул аттын? Аттын улагы жакшы. Улагы жакшы. Аталары улакка жарап жүргөн. Улакка жарап жүргөн ат. Ошо жакшы улактарга толпок машиналарга таштап жүргөн. Машиналарга таштап жүргөн аталары, Аталары. Аттын баласына ошо жуктубу? Бар бекен? Ошол өнөрлөрү. Кудай кааласа болуш керек. Болот. Азыр чабылып жүрөт, Азыр эми салынып атат. Салынып атат. Жашы кандай? Жазга 2 асы болот. Жазга 2 асы, азыр жаңасы. Азыр ошондо туугандар 4 жаш экен. Жазга 2 асы болот экен туугандар. Жазга 5ке чыкма, мынакей туугандар. Кол бала кулунан өткөн жылкы. Кулунан бери ушу Красный Маякта. Красный Маякта аттын күлүктүгү жакшыбы? Күлүк. Ат жеткирбейт. Күлүк. Мынакей туугандар, азыр бир чабып көрсөк кандай дейсиз? Көрбөйлүбү? Андан кийин баасын айталы бул аттын. Мынакей туугандар, азыр атты чабып сиздерге көргөзөбүз. Күлүк ат экен. Бул ат анча мунча торпок улактарга барат экен. Теке улакты тытат экен ушул маалда туугандар. Атты бир чабып көргөзөлү сиздерге. Аттын зардасын көрүңүздөр. Жаныбар. Аттын зардасын көрүп, атка баа берип туугандар. Андан кийин баасын айтабыз. Бери келе бериңиз, Бир мындай аттын поворотторун көргөзбөйлүбү? Аттын бурулуштары. Мынакей туугандар. Оңго, солго. Уверен, Мындай кириш чыгышы жакшыбы ака? Коркпой киреби? Уверен кирет. Эми баасын айтыңыз. Баасын канча деп атасыз? Баасын 250 деп койдум. 250 миң сом. Үйүргө коюлду коюлу элекпи? Үйгө коюлу элек. Коюлу элек, Үйгө коюлу элек. Мынакей туугандар, 250 миң сом кеми бар дейт. Анда эмесе достор, бул атка баа бериңиздер. Баасы айтылды. Аттын мүнөздөмөсү толук тартылды туугандар. Эми калган атты баалашыш, атты көрүп кетиш сиздерден. Номерлер коюлду. Номерлерге чалыңыздар туугандар. Мынакей аттын артка тарабында бир көргөзөйүн дагы. Бул аттын жоошсу кандай эке? Канчадан жем берип багып аттыңыз быйыл? Канчага токтоду? Канчага келгенде кайтардыңыз? Жок, жемди көп деле жеген жок, азыраак эле жем жеди. Азыраак эле жедиби? Азыр Курукта турдубу же эмнеде? быйыл жазы менен үйдө көк курук аралаштырып жеп. Аралаштырып эле жеп турду, Куб азыкта турган жок. Жок. Өнөрлөрү барбы? Бир мындай кемчилдиги барбы бул аттын? Кемчилдиги эми жок. Жакшы, Уверенный алса болот. Мынакей Алган адам күйбөйт. Алган адам күйбөйт. Мынакей атты чабып көргөздүк. Эми бир дагы кое берип коюңчу. Ат сууп даяр да азыр, Ат сууп калды. Сууп калды. Улакка алып барып атасыз. Ооба, улакка. Канча жолу барды бул быйылкы жылдын эсебинен? 2 жолу улак болду. 2 жолу болду. Жакшы эле өнөрүн көргөздү. Буту кол таза. Азыктары таза. Азыгы таза экен, Баары жогу таза. Мынакей достор, азыктарын дагы бир көргөзүп коеюн сиздерге. Үйүргө коюлу эле экен бирок. Эми дагы бир атты чуркаталы дагы бул көргөзүүнүн соңуна чыгарабыз. Мынакей туугандар, бүгүнкү чыгарылыш ушуну менен соңуна чыгарабыз достор. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта, тынччылыкта жолугушалы. Бизге катталыңыздар, биздин каналга жазылыңыздар. Ар дайым ушундай жаңы жаңылыктар менен чыгарып сиздер менен
чогуу турабыз. Көрүшкөнчө туугандар.